120 жаштагы Айымча Мурахмадова Кадамжай районунун мурдагы Халмион, азыркы Исхаков Болоткан айылынын тургуну. 120-га чыккан Айымча апа улуу ата мекендик согушка чейин Өзбекстанда турмушка чыгып, 2 перзенти болгон. Бирок алар чарчап калган. Андан кийин азыр 82 жашка кирген уулу Алижон төрөлгөн. Жолдошу ата мекендик согушка кетип, кайтпай калган. Айымча апанын экинчи турмушу кыргызстандык болуп, кийинки 2 уул, 3 кызы Кадамжайда төрөлөт. Жаштыгыбызда иштедик. Азыр эми карылыктын доорун сүрүп жатабыз. Кудайга шүгүр, оору сыркоодон алыс. Уул кыздарымдын, неберелердин сыйын көрүп төрдө олтурам. Сиздерге да узун өмүр тилейм. Балалуу, чакалуу болуп, тилек максатыңарга жеткиле. 120 жаштагы каарманыбыз 3 уул, 3 кыздын энеси. Небере чеберелери 100дөн ашуун. Чоң уулу 82-ге кирген болсо, кичи уулу 62 жашта. 2 кызын өзбекстандыктарга турмушка узаткан. Калган перзенттери Кыргызстанда турмуш куруп, небере чеберелүү болгон. O'zi juda ham mehnatkash bo'lgan, hamma havas qiladigan. Bizga hech kimga ish qildirib turmas. Чоң эне мээнеткеч аял. 3 келини болгон болсо, алар менен тең жумуш кылчу. 3-4 жыл мурда өз алдынча кир жууп, тамак жасап, сыртка өрүктерип, какты да өзү кыла берчү. Азыр эми улгайды. Ошентсе да сыртка чыгып кирип турат. Kirlarni yuvib, ko'rpalarni qo'yib o'tiradi. Чоң уулу Алижон Халиловдун балалыгы согуш учуруна туш келип, энеси менен бирге кыйынчылыктарды көп көргөнүн, өгөй атасы ага жакшы мамиле жасап, татыктуу тарбия бергенин айтат. Mandan başka bola yok. Bana kaladı, yaş kaladı. Yedirdi, içirdi, topyandı. Menden başka balası жок эле да. Энем талааларда иштеп, мени бакты. Кийинчерээк энем Кыргызстанга турмушка чыгып, Кудайга шүгүр карындаштарым, инелерим бар. Атам дагы мага жакшы тарбия берип, үйлөндүрдү. Кичүү иним менен менин үйүм жакын жайгашкандыктан күн сайын энемден кабар алып келип турамын. Жергиликтүү бийлик облус аймагындагы улгайгандар үчүн көңүл бурулуп турат деп айтышты. Азыркы учурда Баткен облусунун аймагында 100 жаштан өткөн 12 адам бар. 22 жылдагы 1 октябрга карата бул өлкө башчысынын атайын белеги, андан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жеке келип куттуктоосу менен Баткенде быйыл карыяларга карата камкорлук көрүү айлыгы өзгөчө башталды. Мындан тышкары кыш мезгилинде көмүр отун менен камсыз кылууда, андан тышкары ар бир 8-март энелер күндөрүндө буларга өзгөчө көңүл бурулат. Айымча апа бүгүнкү күндө 8.000 сом пенсия алат. Исхаков Болоткан айылы чек арадагы өзгөчө статус алган айыл катарына киргендиктен 2.000 сом кошулган. Муну уулдары энесинин эмгек китепчеси жок болгондуктан аз пенсия менен чыгып калган дейт. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.